Assalamu alaikum, урматтуу Кубаныч мырза. Сиз Жалал Абад шаарынын мэринин биринчи орун басары болуп жакында эле келдиңиз. Мэрия кайсы учурда болбосун ишкерлерге жардам беребиз деп сүйлөп келет. Бирок иш жүзүнө келгенде бул нерсени биз көрбөй атабыз. Сизге маалым болгондой, мен Жалал Абад шаарындагы ЖБ заводунун, дробильный заводунун директорумун. Ососкай деген 2022 жылдын 5 май күнү биз арыз жазганбыз. Биздин жаныбыздагы жерди бизге ижарага берүү боюнча. Канчанчы дедиңиз датасы? 5 май 2022 азыр көрсөтөбүз. Бирок 1 жылдан бери биздин арыз каралбай атат да. Бул Кыргыз Республикасынын бардык мыйзамдарын, мөөнөттөрүн бузуу болуп эсептелет да. Ошону андан да сырткары бүгүнкү отурумда комиссияда сиз ал комиссиянын төрагасы болдуңуз. Силер ал арызды, биздин маселебизди жылдырып койдуңар да. Прокуратурага арыз жаздык. Ошол жердеги дробильный завод мыйзамдуу турабы, мыйзамсыз турабы, ошону тактоо боюнча ошол каралга чекти деп жылдырып койдуңуздар. Ошол боюнча бир оюңузду айтып коесузбу, сураңызчы. Эмне себептен мындай мыйзам бузуулар болуп атат? Саламатсызбы, Бакыт мырза. Ооба, биз өткөндө сиз менен кезиктик. Комиссиядан сиз туура айтып атасыз. Мен жакында эле дайындалдым. 2 февраль 2023 жылы дайындалдым. Өзүм бул жерге жаңы Жалал Абад шаарына өзүм деле мындай айтсам, өмүрүмдө экинчи жолу келип турам. Анан келип бул жердеги жалпысынан ар бир жумушка өзүм киришип атам. Анан сиз айткан боюнча мен дагы өткөндө сиз менен кезиккенде дагы максималдуу түрдө сизге түшүндүргөнгө аракет кылдым. Бакыт мырза, ал жерден биз сиздерге түшүндүрдүк. Мен да өзүм айта кетсем, мен дагы өзүм арызды алсам болобу? Ооба, сөз турган. Бизге дагы биздин Жалал Абад шаарынын мэринин атына 18 январь 2023 жылы арыз келип түшкөн экен. Ал жерде ошол домостроительный номер 185 кварталынын жашоочуларынан экен. Бул жерден эгерде алып келсек 27 ошол жердеги тургундардан келип түшкөн экен. Баарынан деген. Ал жаңы арызды кароо максатында мага чейин бул кичине бир аз мындай жакшы каралган эмес экен. Бул арыз анан кийин биз бул арыздын аркасынан дагы ошол сиздин заводуңуздун коңшу жашаган тургундары келген, мага өзүмө жеке биринчи келип таанышып, өзүлөрүнүн көйгөйүн айтып, анан ушул арызды мага өзүлөрү көрсөтүшкөн. Анан мен өзүмдүн балдарыма да тапшырма берип, бул арызды көтөртүргөнбүз. Көтөртүргөндө мурунку учурда бул арызга ошол жердеги тургундарга, шаардын тургундарына, мындай айтканда, кичине жакшы неполноценный деп койсок болот, жооп кеткен экен. Анан кийин биз бул максаттуу жакшыраак кароо максатында мен ошол шаардын тургундары менен өзүм дагы ошол жерге баргам, шаардын тургундары менен кезиккенмин. Кезиккен учурда ошол жерден айтып башташты, баягы сиздин заводдун баягы саркындуу суу, жолдун бияк бетинде, өзүңүздүн заводуңуз жолдун бияк бетинде болсо, заводдун бияк бетинде саркындуу суу агызган баягы яма бар экен. Ал боюнча мен да сиз менен буга чейин кезиктим эле. Мен өзүңүздөн да сурангам. Турабы, аныксыз мен ойлойм сиз деле танбайт болушуңуз деп. Бакыт мырза ошол жерге элдердин кыжырын келтирбей, хотя бы биз баягы тиешелүү мыйзамдаштыруу иштерин бүткөнгө чейин ошол жерге мындай забор куруп берсеңиз, потому что кырсык болгон экен, арызда да көрсөтүлгөн экен, ошол жерге кичинекей бала түшүп кетти. Жок, кырсык болгон эмес ал. Январь айында. Андай болгон эмес. Жок, эми бул жерде арызда ошону жазылган, ошол жерде мага 20 киши келипти, 20 кишинин баары ошентип айтып берди. Анан билбейм, баары деле алдабастыр. Анан бала түшүп кеттик, ошол жерден чуть ли не утонулу да, мындай айтканда. Ошонун негизинде мен да сизден сурандым эле, ошол жерге мындай завод куруп бересизби деп. Ой, заводдуку баягы забор. Мындай элдер көрүнбөгөн, түшүп кетпеген, сиз ошону айттыңыз мага, ал жерде баягындай сетка тартылган, ал жерде эч кандай мүмкүнчүлүк жок депчи. Ошол эле учурда бул мен сурандым эле ошол жерге жалпысынан чоңураак эле баягы профнастилден болобу, профлистен болобу забор куруп берсеңиз деп. Андан кийин деле мен бир-эки жумадан кийин барып ошол жактан да баркы заводдорго да баргам, ошондо дагы көрүп кеттим, ал жерде дагы эле завод. Биз темабыздан кичине алыстап барайтабыз да. Арыз түшкөндөн кийин канча убакыттын ичинде силер карап чыгыш керексиңер? Өткөндө комиссиядан да сизге мен тиешелүү комиссиянын мүчөлөрү да сизге айтты, ар бир айда бир жолу жободо көрсөтүлгөн экен, бир айда бир жолу каралыш керек деген.
кечиресиз, ал айтканыңар туура эмес экен да. Анткени Кыргыз Республикасынын атайын токтому бар экен, ошо муниципалдык менчиктерди ижарага берүү боюнча. Бул жерде силерге комиссияга архитектура менен кадастр органынан келгенден кийин силер 3 күн ичинде бул нерсени карап чыгыш керек экенсиңер да. Неге мындай 1 айды утасыңар? 3 күн эсебинде алып көрсөтсөңүз ошону. Өзүм коеюн. Постановление Красноярска о утверждении типового положения о порядке и условиях возмездного предоставления правосудия. Бул жерде 6 глава. Порядок проведения общественных обсуждений. Да. Хорошо, понял. И аза минуту. Все, хорошо. Кубаныч мырза, кечиресиз. Сиз ошол айтылган жер комиссиясынын төрагасысыз. Ошол боюнча кичине маалымат берип коесузбу? Ошол комиссиянын мүчөлөрү кимдер кирген? Мен аны азыр менин колумда буйрук жок экен. Бирок эми мында предварительно билесиз да, бул архитектура кирет, кадастр, архитектура, УМС, кимдер бул? Газ, МАЗ жана башка да? Ошолор көп эми ал жерде, ончалыктуу киши. Жарандык коомдун өкүлдөрү жок. 2 жарандык өкүл бар. Менин инициатива менен киргизилген. Киргизилген, 2 жарандык активист. Мен келгенде мурунку комиссияда жок экен. Мен бул жерден эконом отделдин балдарынан сурангам, обязательно жарандык активисттерден да киргизгиле деп. Анан 2 жарандык активистти киргизгенбиз. Ошолор билип койсо болобу ким экенин? Болот. Мен азыр балдардан сурайынбы? Өкүл берсип деп. Ошону списогун алсак жакшы болот эле. Анткени бул положение боюнча сөзсүз түрдө комиссиянын мүчөлөрү катары коммерциялык организациянын өкүлдөрү кириш керек экен, коммерциялык эмес жана ошол жарандык активисттер кириш керек экен да, представители гражданского общества. Ошону эске алумен, алуу манас. Жанагы жер комиссиясы боюнча буйруктун эмесин алып келесиңби? Приказдын көчүрмөсүн. Интервью берип атып да. Мүчөсүн, акыркы эмесин, комиссиянын составын. Анткени бул жерде окусаңыз, 3-чү статья состав комиссии деп атат. Сөзсүз түрдө жарандык коомдун өкүлдөрү, коммерциялык ишканалардын өкүлдөрү жана коммерциялык эмес ишканалардын өкүлдөрү кириш керек экен. Чүнкү анда азыр список келгечекте бул маселени коюп турайлык да. Өз маселебизди кайтайлык. Биз силерге 16 майда 22 жылы арыз жазып атабыз да. Бүгүнкү күнгө чейин бул арыз каралып бүтө элек да. Кандай деп ойлойсуз? Ишкерлерге бул кандай пут тосуу эмеспи? 1 жылдан бери каралбаган арыз. Мен айтып коеюн, негизи бул сиз тараптан караганда балки пут тосуудай көрүнүшү мүмкүн, бирок мен айтып кетчү нерсе. Биринчиден, сизге баягы комиссиядан айтып кеттим. Ошол сиздин эле заводуңуздун жанында эле жайгашкан үйлөрдүн баарынан бизге баягы жер мунапыс комиссиясы деп коебуз. Баягы Кыргызстан боюнча жүрөт го. Ошолордун бүт баарынан арыздар түшкөн экен. Анан буга чейин мага комиссия мүчөлөрү ошолордун арыздарын баарын комиссиядан кол көтөрүшүп, добуш беришип, ошонун баарын кабыл алынган экен. Ошонун баарын азыр баары тең баягы жер мунапысы деген баягы Кыргызстанда жүрүп аткан иштин негизинде ошол бүт арыздарды азыр комиссия карап атат да. Биз азыр анын баарын уже комиссиянын кароосуна киргизгенбиз. Мыйзамдаштыруу алкагында баарын карап чыгабыз деп. Ошол боюнча ошол жерден түшкөн жаңылыштарды, сиздин заводуңуздун жаныңыздагы үйлөрдүн баарынын мыйзамдаштыруу боюнча иш жүргүзүп атабыз. Азыркы учурда сиздин кошуналарыңыздан бери. Ошонун баары уже бул 2022 жыл арыздын баары кабыл алынган экен. Азыр комиссиянын кароосунда. 1700 Жалал Абад шаары боюнча 1785 жер тилкеси аныкталган экен. Баягы мыйзамдаштырууга каралсын деген комиссиянын негизинде баягы жер мунапысы боюнча. Ошондон азыркы учурда бизге 1500дөн ашык азыр арызды азыр колубузга мэрия алып, тиешелүү гос органдары корутундулар менен иш алып барып атабыз.
кечиресиз. Ошондо азыр силер промзонанын ичинен турак жай үй салуу үчүн жерлер берип атасыңар да. Бул силер тарабынан мыйзам бузуу болуп эсептеп калбайбы? Анткени менин билишим боюнча ал жерге силер сөзсүз санэпидстанцияны, мурдагы экотехинспекцияны заключениялар керек да. Анткени ал жерде нефтебаза жайгашкан, газохранилище жайгашкан да, бизнес-завод, асфальт завод жана башка. Кийин ошол жерде мыйзамдаштырып коюп, мыйзам бузуу жолу менен эл менен ишкерлердин ортосунда бир конфликт жаратпайсыңарбы силер? Мындай да, эми бул именно биз баягы самозахватчики деп коебуз да. Ошол самозахватчиклерден бул алып атабыз арыздарды. Ошонун көбүнчөсү эле Кыргызстандын өрөөнүндө алсак, эми биз азыр практикадан эле көрүп атабыз да. Убагында эч кандай документи жок, сиз айткандай тиешелүү мамлекеттик госоргандар корутундулары жок эле, алар самовольно куруп алгандар да. Но бирок биз алардын баарынан буга чейин комиссия чечим кабыл алып, алардын баарын арыздарын алган экен. Азыр мен буга чейин сизге айткандагыдай, ар бир түшкөн арыздардын контурлуна алып, жер тилкелеринин документтерин толуктап туруп, сиз айткандагыдай СЭС, баягы архитектура, кадастр, МЧСтерге өткөзүп, алардан корутунду алуу максатында уже карап атабыз. Менин комиссиянын максаты ошол да. Эгер сиз айткандагыдай действительно комиссиянын жыйынтыгы менен тиешелүү мамлекеттик госоргандар баарына терс корутунду берсе, биз алардын баарын мыйзамдаштырбайбыз. Кечиресиз. Биз арыз жазып атабыз. Баягы 16 майда 2022 жылда биздин заводубуз жаныбызда 20 сотикти бизге ижарага бериңиздер деп. Бизге архитектура жана кадастр органдар тарабынан тактамалар берилип атат. Каршылыгыбыз жок. Анын ичинде РЭС, экология, водоканал жана башка органдар берип атат да. Кыргыз Республикасынын ошол эле токтом боюнча силер бизге отказ бере албайсыңар да. Ал жерди алгангачы. Эки эле учурда силер комиссия бизге отказ бергенге укуңар. Биринчиси, эгерде ал жерде кандайдыр бир ошол эксперттик органдын жалбат электро дейбизби, водоканал дейбиз, ошонун отрицательный заключениясы болсо. Экинчиси, эгерде биз өзүбүз баш тартсак да, бирок силер ошол заключенияларды карабастан туруп, комиссияны жылдырып атасыңар. Не себептен? Мыйзам бузуп атасыңар да? Мен сизге эки себебин айтып бердим. Мен түшүнөм, бирок бул жерде заключение жок да, бул жөн арыз да. Мындай мен арыз жүрөт. Мен сизге көрсөтүп берем. Баягы мен деле сизге баягы эки себебин айттым. Баягы сиз кайра ошол суроолорду мага берип атасыз. Биринчиси бул жер мунапысы боюнча сиздин жанагы эле жана 4 үйдүн жерин сатып алып, ошол жерди сурап атам деп атпайсызбы? Ошол эле 5-чи үйүн азыр арыз түшкөн да, мына жер мунапысы боюнча. Эгерде биз сизге берип койсок, жагын кийин анын соответственно жанындагы үйүңүздү биз эмне үчүн мурун комиссия кабыл алган? Түшүнүктүү. Бул ошол 5-жаранга заключение берилгенби? Архитектура менен кадастрда. Кайгараев Айылба территориальный управанын арыздарын карап атабыз. Азыр биз спутник управасына карайт экен, бул домостроительный жак. Аларга еще азыр комиссия колунда физически жетишкен. Буга жетишкенде булду кезге карайбыз. Эми мыйзам бар да, турабы? Мыйзамда мөөнөт көрсөтүлгөн да. Кайсы учурда силер бере аласыңар, кайсы учурда бере албайсыңар деп бул мыйзамда көрсөтүлгөн да. Мен сизге айтып атам. Сизге эмен окуп берейин. Бактын мырза кечиресиз. Служба по земельному и водному надзору деген бар экен. Жалобатское межрегиональное управление. Ошол жерден биз сурандык элек. Сиздин баягы таш заводдун жанындагы жеке менчик чекти саркынды сууну топтоочу жай кылып койгон жер боюнча депчи. Алар бизге муну жазып берип атат. Сиздин 11 март 2021 жылдагы протоколдук тапшырма боюнча төмөнкү маалыматты билдиребиз деп. Жалал-Абад шаарынын Домостроитель 185 кварталынын переулок номер 3 үйлөрүнүн ортосунда Борошов Бакыт таш заводдун жанындагы жеке менчик чекти саркынды сууну топтоочу жай кылып койгон жер боюнча кадастр мамлекеттик мекемесинин Жалал-Абад филиалынан берилген Ч 610973 жер участогунун болгон жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик актыда жердин максаттык багыты жана категориясы турак жай калктуу кунуштардын жерлери деп көрсөтүлгөн. Ал эми Кыргыз Республикасынын 1999 жылдын 2-июнь номер 45 жер кодексинин 3 статья жер мыйзамдарынын принциптеринин 6 пунктунда көрсөтүлгөн жерди максаттуу пайдалануу принципи бузуп, аталган жер аянтып пайдаланып жаткандыгын билдиребиз деп бизге ушул службанын жетекчиси кол коюп бизге. Макул, бул берип турду, бирок бул
биздин ишке эч кандай тиешеси жок деп биз ижара боюнча сурап атабыз да. Биз сизге арыз жаздык. Арыздын негизинде силер бир айдын ичинде карап бизге же ак же көк деп жооп бериш керексиңер. Беребиз же бербейбиз деп. Сиз алып атасыз да, азыр башка эле нерсеге буруп атасыз да. Сиз акырында эмне дедиңиз? Биз силердин заводуңар мыйзамсыз экенин прокуратурага кайрылдык дедиңиз да? Эми андан кийин айтып берейин. Ушул заключениялардын негизинде бизге баягы кадастрдын да корутуусу келип түшкөн. Кадастр корутуусуна ылайык баягы сиз муну баягы эмеден башка эмеден сатып алган турбайсызбы бул жерди? Ооба. Ошонун госактысында бизге кадастр киргизди. Ал кадастрдын эмесинде дагы булар көрсөтүп атышат. Бизге вот мынакей кадастрдагы жетекчиси тарабынан кол бизге келген. Б. Борошев тарабынан курулган саркынды суу топтору жай жасалган жер участок боюнча. Анан ал саркынды сууна эмне кылабыз? Ал башка тема да. Биз азыр ижара боюнча сүйлөп атпайбызбы? Анан булар бизге эметип барышат. Ал жерде дагы баягы турак жер категориясы деп булар бизге дагы көрсөтүп берип атат өзүнүн госактысына ылайыкча. Өткөндө биз комиссияда сизге түшүндүрүп бердик. Категорияда эмес. Кайсы категория болбосун, силер ижарага берген укугуңар бар. Же бериш керексиңер, же бербеш керексиңер, туурабы? Сизге ошондо этпедикпи, биз баягы түшүндүрүп бербедикпи? Силер туура эмес түшүндүрүп атасыңар, силер мыйзамсыз айтып атасыңар. Айтыңыз. Кайсы жер мыйзамсыз айтып атам? Айтыңызчы, кайсы жер мыйзамдуу экен сиздики? Биз мынакей ошондо комиссионный чечим кабыл алдым. Мен сизге айттым, 10 чакты адамдар. Эмне деп чечим кабыл алдыңар? Мен сизге ошол жеринде айтып бердим, мен сизге дагы бир жолу кайталап берейин. Биз тиешелүү сиздин ээлеп турган жер тилкелерин канчалык мыйзамдуу убагында алынган документтери боюнча, укуктук баа берүү боюнча биз шаардык прокуратурага кайрылдык. Ошол шаардык прокуратура тарабынан сиздин жер тилкесин убагында тиешелүү мамлекеттик госорган тарабынан мыйзамдаштырып берген документтерин текшерип бериңиз. Анан ошонун жыйынтыгы чыккандан кийин сиздин эмеңизди карайбыз дедик, туурабы? Түшүнүктүү. Эми суроо сизге. Ошол силер прокуратурага жазган арызыңар комиссияны жылдырууга основания болобу? Себеп болобу же болбойбу? Экинчи себебин дагы мен токтоп туруңуз. Ошо жооп бериңизчи биринчиге. Анткени мына мыйзам боюнча силер комиссияны жылдыра албайсыңар бул прокуратурага жазган арыз боюнча. Экинчиден, прокуратура кыймылсыз мүлк боюнча заключение бере турган орган эмес. Силер кааласаңар, эми кечиресиз, катуу тийип кыймылсыз мүлк деген сиз туура айтып атасыз. Мен айтып атам, тиешелүү мамлекеттик госоргандар тарабынан канчалык деңгээлде мыйзамдуу түрдө ошол сизге чейин ээлеген жер тилкесинин ээсине документтерди мыйзамдуу түрдө берген боюнча. Кандай берген учурда бул основания болобу комиссиянын кароосун жылдырганга жокпу? Жокпу. Биз ошондой комиссияны ошондой эмненин негизинде айтып атасыз? Эми кечиресиз, катуу тийип кетпесин. Эми бул чоң атаңардан калган иш гана эмес да. Кааласаңар каалаган основания кылчы. Мыйзам бар да, туурабы? Принцип закона, мыйзамдык принцип бар. Бул эмне дейт? Бул ар бир мамлекеттик орган мыйзамдын негизинде гана иштеш керек дейт да, туурабы? Кайсы жерде ушундай эмненин негизине алып атасыңар? Прокуратурага жазган арыз боюнча комиссиянын кароосун жылдыруу боюнча. Андай нерсе жок. Комиссияны жылдыра албайсыңар силер. Качан жылдыра аласың? Эгерде бир комиссиянын мүчөсү келбей калса, экинчиден кандайдыр бир службанын заключениясы келе элек болсо, ошол учурда гана жылдыра аласың. Бирок жазылган бир арыз боюнча көрсөтсөңүз кайсы басылка кылып атасыз? Бул жерде жок. Анан эмнеге айтып атасың? Мен сизге айтып атам. Сиздин комиссияны жылдырганыңыз жок, бул мыйзам боюнча. Көрсөтсөңүз дейм ошону. Мен сизге буну көрсөтөм, бирок сизге айтып коеюн, комиссияны жылдырганга бир сураныч, бир нерсени айтар нерсине даярданып келсеңиз. Жок. Эмне үчүн энди баягы өзүңүз даяр эмескенсиз, азыр келип алып тигиндей мындай деп бак айттыңыз, өзүңүз ошону далилдеп. Жок, мындай да кечиресиз. Мен сизге далилдегенге милдеттүү эмесмин да. Сиз мамлекеттик кызматкерсиз да, азыр мени уктуңуз да. Сиз мыйзамдуулук принципинде жашайсыз да. Ошол азыр келдиби? Комиссия дагы. Менде азыр эме берди 20 минут да. Анда 5 минут, 5 минут күтөбүз. Сиз мамлекеттик кызматкерсиз да. Сизге карата мыйзамдуулук принцип иштейт. Сиз бардык нерсеңизди мыйзам негизинде кылыш керексиз да. Эгер комиссияны жылдырып атсаңыз, бир мыйзамга ссылка кылыш керексиз. Мен жаранмын, мага башка принцип иштейт. Все дозволено, все что не запрещено деген нерсе бар да.
Ошондуктан даярданып кел дегениңиз бул туура эмес да. Сиз эгер комиссияны жылдырсаңыз, сиз негизинде, мыйзам негизинде жылдырдым деш керексиз да. Бирок өзүңүз каалап эле жылдырганыңыз бул мыйзамсыз. Жок, эми мен биринчиден сиз кайра эле туура эмес айтып атасыз да. Мени кайра эле айтып атасыз. Өзүң билемдик кылып деп мага айтып атасыз. Мен айтып атам, өзүмдү билемдик кылган жокмун ал жерде. Биринчиден ал комиссия, бул комиссия эмес, комиссия дагы мыйзам негизинде иштейби? Жок, мен сизге түшүндүрүп кетейин. Жок, комиссия мыйзам негизинде иштейби? Түшүндүрүп кетейин эми. Сиз мындай личностько өтүп атасыз да. Жок, кечиресиз. Мен сизди сен деген жокмун. Мурдуңуз кешап деген жокмун, туурабы? Мен личность кечиресиз. Кылып деп мага кайрылып атасыз да. Эгерде комиссия чечти деп ошондой айтсаңыз, туура болот деп эсептейм да. Комиссиянын төрагасы сизби? Комиссияга сиз сунуш берип атасызбы? Жылдырылсын деп. Ал жерде баягы төрага ошон үчүн коюлат да. Элдердин угуп, ошол жердеги баягы баарын бир кечиресиз. Инициативаны сиз бердиңизби? Жылдырайлык да. Ал жерде төраганын ошол эмеси, функциясы. Бирок эми сиз бердиңиз бул инициативаны? Мен бердим, сиз өзүңүз. Эмне негизинде бердиңиз? Кайсы мыйзам негизинде комиссия жылдырылсын деп бердиңиз? Комиссия эмне негизинде, кайсы мыйзам негизинде жылдырылганга укугуңар бар силердин? Бактын мырза, мен эми сизге түшүндүрүп бердим, буга чейинчи, анан кийин сиз. Жок, эми мен сизге конкрет суроо бердим. Кайсы мыйзам негизинде силер комиссиянын кароосун жылдырып атасыңар? Мен өзүмдүн сунушумда ошол жерин айттым да сизге. Кайра эле кайтып берген мен ойлойм. Түшүнүктүү. Хорошо. Анда биз бул боюнча прокуратурага арыз жазабыз. 1 жылдан бери биздин арыз карабай атат. Караган учурда дагы мен өзүм келгенден кийин, мына мен ошол боюнча айтып кетейин. Мен сизге айтып кеттим 2 февралда келдим деп. Ошондон кийин мага УМС тарабынан кайсыл комиссия сунуштаса, мен ар бир күнүн дагы мен бир жолу аларга каршы чыгып, же болбосо жок аны калтырып койуу деген боюнча бир да жолу алып барган жокмун. Мага мынакей УМС тарабынан сунуш түшүп, могул күнү өткөзбөйлү, убактыңыз барбы? Мен айтам, ал күнү убактым бар деп, кайсыл күнү сунуштаса, ошол күнү өткөзүп атабыз. Ушул күнгө чейин. УМС кимге башыйт? УМС мэрияга башыйт? Жок, мэрияга ошол кайсы вице-мэрге? Сизге же экинчи мэр? Мага башыйт. Мен анда сиз контролдош керек экенсиз, алардын кароо мөөнөтүн, туурабы? Ооба, ал жагын туурасы айтасыз. Бирок силер УМС азыр кароо мөөнөтүн бузуп атасыңарбы? Бузуп атасыңар. Кароо мөөнөтүн баягы айтып атпаймынбы? Мен келгенден баштап сиз айтасыз, 1 жылдан бери каралып атат. Туура эмес. Мен ушул жер комиссиясына уже 3-4 жыл өткөздүм. Эгер протоколдорду көтөрсөңүз, баягы 2 айдан бери мен 3 же 4 жол өткөздүм комиссияны. Мен калгандарын билбейм. Биздин ишибиз боюнча эмески көрсөтүп атам да. Мына арыз 16 майда чыгып атат. Буну кабыл алып атасыз да? Ооба, мен түшүнүп атам сизди. Муну көрдүм. Көрдүңүз, Анан мен эгерде ушул 16 майда өзүм сизден арызыңызды кабыл алып, 1 жылдан бери ушуну өткөзбөй кетсем, сиз кабыл алганга милдеттүү эмес да. Укугуңуз да жок. Буну общий отдел алат да. Бул мэрге келет, мэр сизге виза басат же сиз басасыз да. Бирок бул арыздын мөөнөтү боюнча силер жооп бересиңер. Исполнитель жооп бербейт, сиз жооп бересиңер. Анткени Кыргыз Республикасынын атайын мыйзамы бар, закон о порядке обращения граждан деп турабы? Аны өзүңүз жакшы билет экенсиз. Түшүнүктүү. Чоң рахмат, кечиресиз. Акыркы баягы комиссияны, жер комиссиясынын составын көрүп койсок болобу сиз баягы жаранды? Ооба. Пошту дедик. Көрүңүздөр болот. Бул 14 мартта бекиткенбиз. Мен инициатива менен. Бул жерде Чаршенов деген бирөө барды киргизишти. Мен бул шаарды жакшы билбегенден өздөрү сунушташты да. Акматов, Курманбек Аксакалдар сотунун төрагасы ол азыр. Ушул адамдар мага киргизди да. Булар жок болушу совсем. Булар жаңы киргизишти да. Жаңы киргизишти, бирок инициатива менен. Булар дагы деле катышпай атат, а? Эми мен баягы кворум барбы деп эле чын айтканда суроо берем. Ал жерде мага кворум бар деп айтышат, анан кийин мен кворум бар болсо баягы элдердин арыздарын накапливать этпей өткөзө берели деп. Түшүнүктүү. Биз бүт бирок чын айтканда бунун баарын тең группага киргизгенбиз, баарына балдар чалышат, суранышат келип бериңиздер деп. Эми баарын кыйнайлабайт экенбиз. Ошол. Кечиресиз. Ошолордун ордуна бизди киргизип кое аласызбы? Анткени биз более активнубуз да. Биз Адилеттүү жарандар деген YouTube каналыбыз бар, фондубуз бар, жана башка. Эми Аксакалдар соту деген эми Аксакал келбейт да. Туурабы? Эми мен келбейт деп мен бул адамга айтып айта албайм да мен. Эми бул адамды
эми убактысы болбой калган. Келбесе анда кагазда турар булар формалдуу түрдө. Келбеген дежурный аксакалдарды киргизип коерсыңар ушундай. Мындай коелук Бактыр мырза, ушул адамдар менен сиз полностью укугуңуз бар да. Эзи киши мэрия тарабынан келбегиле же эме деген сизге бир айтып болуп атабы деген бир эметип көрбөйсүзбү? Эгерде биз баарын эле айтып атабыз, баары чыгып атабыз, катышып бергиле деп атабыз, анан сиз эртең сизди корсок деле эртең сиз деле келбеген адамдар неге формалдуу түрдө кошосуңар дейм да? Формалдуу түрдөбү? Жок, формалдуу түрдө эмес. Келбеген формалдуу болот дабы? Же келип катышты булар бир жол болсо дагы? Азыр эметелде катышып жүрөт. Манас К. Ахматов экен, Курманбек аксакалдар өткөндө сиз келгенде эле келбей калбаса, мен Чаршенов, Жалабат, Сарбек, колдоо бору коомдук фондунун өкүлү. Түшүнүктүү. Кечиресиз, кийин ошол эле положение боюнча силер сөзсүз түрдө коммерциялык жана коммерциялык эмес ишканаларында өкүлдөрүн кошуш керек. Ушулар барбы жокпу бул комиссиянын мүчөсүндө? Коомдук фонддун өкүлү, коммерциялык жана коммерциялык эмес ишкананын өкүлдөрү болуш керек. Сизге көрсөттүм азыр, ооба. Состав комиссии включается. Ооба, аны эметтим. Негизи бул коомдук фонд эле мен ойлойм, ушу коммерческий эмес да бул. Коммерческий организациянын эмес барбы өкүлдөр? Коммерческийби? Ооба. Так, азыр карап көрөлү. Газ Чарба, да, наверное. Так, Кыргызнефтегаз кабы эле Газпромго карайбы? Жалабат Газ Чарба буякта. Бул өзүнчө. Осо. Мына ушунда. Осо. Түшүнүктүү. Буну алсак болобу биз, Биз аксакалдар менен сүйлөшүп, катышып атасыңарбы? Буга чейин комиссиянын протоколдорун алып келген эмес такташчыны. Эметсеңиз болот. Анан ошол эле учурда мен баягы сизден дагы суранып кетет элем. Мен баягы ошол жактагы эле жер мунапысы боюнча ошол жердеги домостроительный көчөсүнүн адамдары менен да кездешип атам да. Анан кийин биз бул дегиле сиз айткандай жанагындай жеке ишкерлерге бутка тоскоолдук деп биз жөн айтып атасыз. Анан кийин мен анан такыр эле ал менен макул эмесмин. Эмне үчүн дегенде биз наоборот силерден суранат элек, эгерде ошол жердеги жашап аткан адамдар өзүңүздөр көрүп атасыздар. Эми мындай айтканда максималдуу түрдө ошолорду мыйзамдаштырууга жол ачып берсек. Эгерде сиздер биз мэрия кайрылсаңыздар, биз ошол жерлерге элдерге мыйзамдаштырып бергенге шарт түзүү максатында бизге башка жер аныктап берсеңиз де бизге мэрия карасаңыз ошону карап берсек сизге. Баягындай жакшыраак жерден элди менен өзүңүз деле мен билишимче ал жерден мага элдер айтып атышат, постоянно конфликт экен да, бул сиздин ишканаңыздагы рабочийлер. Ооба, эми ал жерде промзона да, ал жерде ишканалар, ал жерге адамдар мыйзамсыз басып үйлөрүн салган да. Өзүм тарабынан айтып кетейин, баягы ошол эле жерден бүт баргы көрдүм. Вот этот участок земли эгерде айтканда аркы реканын эмес илгерки Совет Союзунан таш завод бар экен. Азыркы учурда мен баягы жетекчилик шек менен да сүйлөшүп атам, ошол жердеги заводду башка жака көчүрүп кетүү максатында. Эгерде көчүрүп кетсек, ошол жердеги жанындагы үйлөрдүн көбүнчөсү биздин мыйзамыбызда жол ачылат экен да. Ошондой эле баягы сиздер эгерде сунуш түшсө, баягы ошол жердеги жарандарга, карапайым адамдарга эми аларды өзүңүз ойлосоңуз бир 10-15 жылдан бери кечиресиз, эми сиз мындай реалдуу эмес нерсени айтып атасыз да. Ал жерде 2 нефтезавод бар, таш завод бар. Ал нефтезавод эмес, кичинекей заводду силер жылдыра албайсыңар да, эми по факту айткандачы. Эми сиздин оюңуз боюнча кандай ошо промзонага адамдар жашатып коюш сиз боюнча туурабы? Ошол жерде нефт чыгып атса, жыты, газдын жыты чыгып атса, шум боюнча бир мен болсо кантип ал жерде нормалдуу балдар чоңоет да. Эми биринчиден биз санэпидемстанция менен карап чыктык. Жанагы ар жакта санэпидемстанция 3 жолу силерге отрицательный заключение берген. Ал жерге эл жашаган болбойт деп 3 жолу заключение берген. Санэпидемстанциянын дагы менен өзүм кезиктим. 3 жолу мен да сүйлөштүм алар менен. Ошол жерге заводду барып санэпидемстанция жетекчисине өзүм көрсөттүм. Ар жактагы эгерде биз жаркы Совет Союзунан таш заводду эгер чыгарып кетсек, ошол жакта көп адамдардын эмесин максаты чыгара албайсың, ал жеке менчик. Аны деген жеке менчик эмес биринчиден. Эгерде сизде маалымат бар болсо, ал завод азыркы учурда мамлекеттин балансында турган жер тилкескен. Мамлекет. Эгерде биз суранабыз, мэрияга өткөзбөсүңөр, биз аны замораживать туруп, аны чыгарабыз башка жерге. Ошондо жанындагы бүт баягы эле Бишкектеги бар эмеспи, не работающий ТЭЦ, ошонун жеңдегиси президентибиз мыйзамдаштырып бербейди, потому что тот завод не работает.
ошонун негизинде эле биз аны эгер чыгарып кетсек ошонун четиндегилердин баарын мыйзамдаштырууга иш алып баралып атабыз. Анан жөнүнө туруп алып эле ошол жерде өзү көрүп атасыз канча 300-400 адам жашайт. Жок, бул жерде заводдор бар экен деп эле эми алардын баарын отказ бере берсек, анда ал жердин баары 300-400 адамдын тагдыры чечилбей ошол жерден кала берет. Мына айткан. Анан 300-400 адамды биз эмне кылабыз? Ошол жерде заводдорду кайра курасыңар анда? Промзонада иштебез, заводдор кайерде иштейт? Завод, фабрикалар кайерде ачылат? Ооба, туура айтасыз. Биз генеральный план деп өткөн эместе дагы жолугуштан айттым. Генеральный план азыр чечирип атабыз. Генеральный план боюнча, менин түшүнүгүм боюнча, шаардан алысыраак могул тарапта болуп калат экен. 200 гектар сурап атабыз. 200 гектарга ошол жерге ишкананын баарын сунуштайбы ошол жерге чыгып кеткиле деп. Ошол жака чыгып кетсеңер, ошол жерге сиз барыңыздар, баягы элден дагы алысыраак болот. Ал жерге бир дагы үйдү курдурганга эмес, баягы самазакка чыккан эгер бирөө жарым ошол жерге үй болсо. Ошондой иш алып барып атабыз. Анан кийин бул жерден билбей ойлойм эми. Билем, кечиресиз, мен дагы кайталап коет, мен мамлекеттик чиновниктер айтканда 99% жалган көрдүм да. Буну кылабыз, аны кылабыз, мусор завод салабыз дей берет да. Бирок кылдык деген сөз аз чыгат да. Силер биринчи ошо промзонаны кылып, кийин сунуш берсеңер, бул силердин сөзүңөр орунду болот да. Кийин бирок биз буну кылабыз, кийин силер буяка чыгып кетесиңер, болбогон ишли пландаганың бул эч ким ишенбейт да. Кийин макул эми ал сиздин оюңуз. Чоң рахмат анда. Жакшы калыңыз.